Түздеңгілі, түз тұрғыла. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары жана мектеп окуучулары, коопсуз бала өлкөбүздүн жаркын келечеги аталыштагы бир чакырым аралыкка массалык чуркоо иш-чарасын ачык деп жарыялайм. Кыргыз Республикасынын президентин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн 52-130 сандуу, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын 551 сандуу, Ош облусунун саламаттык сактоо координаторунун 110 сандуу, Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын 59-11 сандуу, Ош облусунун билим берүү институтунун 07/54 сандуу, 2023-жыл 24 окуу жылдарында биргелешкен буйруктардын талаптарын аткаруу максатында Ош облусунун, анын ичинде Кара-Кожо районунун аймагында балдар арасында кылмыштуулуктун, укук бузуунун, зордук зомбулуктун, ыплас аракеттердин жана өз өмүрүнө кол салуунун алдын алуу максатында коопсуз бала өлкөбүздүн жаркын келечеги аталыштагы бүгүнкү иш-чара өткөрүлүп жатат. Урматтуу мектеп окуучулар, анда сөз сүйлөө үчүн биздин райондук администрациянын башчысынын акимдин орун басары Муса Сайыповичке берсек. Урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүнкү күндө жана айткандай эле мен кайталап отурбайм, биргелешкен облус администрациясы аркылуу биргелешкен иш-чаранын катышуу бүгүнкү күндө ушу бүгүнкү белгиленген күнгө туш келип отурасыздар. Бул эми дени сак өлкө болуш үчүн мынакей өзүңүздөр барыңыздар ушу биздин спортту астына алуу, ушу иштерибиздин баар жогун астына алган иш-чара ушу спортто жакшы көрсөткүчтү көрсөтүп, спорт менен машыксак, алдын алуу иштерибизди бул бизге жөрөлгө катары колдонуп келатабыз. Ошон үчүн окуучулар, силерге ишенебиз, дайым ушу таза дени сак өлкө үчүн спорт менен колдоп катышууларды биз суранып кетет элек. Ушу бүгүнкү иш-чараны кыскача суук болуп турганына байланыштуу кыскартып айтайын. Сиздерге ден соолугуңар бекем болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, жакшы ойноп күлүп ушу бүгүнкү иш-чарага катышып бериңиздерди биз терең сиздерден ыраазычылык билдиребиз. Дайыма колдоо иретинде сиздерге колдоо, биз администрация дайыма колдойбуз. Сиздерге дагы бир жолу ийгилик болсун, иш-чараңыздар ак жолтой жакшы өтсүн. Урматтуу мектеп окуучулары, иш-чаранын катышуулары, быйыл 2024 жылы Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракеси болот. Ошол үчүн бул иш-чара мун менен да токтобойт. Мындан кийин да көп мектеп окуучулары арасында чоң иш-чаралар өткөрүлөт. Анда кийинки сөз биздин имам хатибиз Дастан ажыга берсек. Бисмилlah, ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары жана уюштуруучулар. Коопсуз бала биздин өлкөбүздүн келечеги деп мына чоң семинар болуп атат. Ушул семинарга уюштургандарга Алла ыраазы болсун. Урматтуу окуучулар, албетте окуучулук кезең жакшы убакыт, бирок бул убакыт тез өтүп кетет. Ушул убакытты туура пайдаланыңыздар. Бул жерде бизди окуткан агайларыбыз турат. Азыр көрүп биз сүйүнүп, кубанып турабыз. Албетте бул агайлар ар дайым ден соолукка, ар бир адамдын ден соолугу пайдалуу, ден соолук бар маалда биз сөзсүз түрдө жакшы иштерди, иш-чараларды кылып калышыбыз керек. Жакшы иштерге бир пайдалуу нерселерди кылып калыш керек. Ата-энелерге, ага-эжекелерге, элибизге, журтубузга пайдалуу нерселерди кылып калыш керек. Азыр мына
бүгүнкү иш-чараңыздар берекелүү болуп, ден соолугуңуздар чын болсун. Уюштуруп аткан уюштуруучулардан Алла разы болсун, чоң ыраазычылык билдирем. Буга чейин да жакшы иштерди уюштуруп жүрсө, дагы уюштурат Кудай кааласа. Ошол биздин районубуз өнсүн, өссүн, келечек силердин колуңарда Кудай кааласа. Анан экстремизм, терроризм деген жаман көрүнүш бар. Ушул нерседен алыс болгула, урматтуу окуучулар. Ал нерсенин атын атабай эле коюңуздар. Ал тууралуу бирөө суроо жооп кыла турган болсо, адан эч түшүнүк албаңыздар. Ошо ата-энеңиздердин сөзүн угуп, ага эжекелердин сөзүн угуп, ар дайым алдыда болгула. Ийгилик болсун баарыңыздарга. Уюштуруп аткан силерге Алла разы болсун, иштериңизге ийгилик болсун. Анда кийинки сөз биздин райондук билим бөлүмү башчысы Алмагүл Мусаевна. Саламатсыздарбы, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, кымбаттуу окуучулар. Мына бүгүн иш-чаранын башында айткым келип атат. Билесиңер, дени сак бала бул өлкөнүн келечеги. Ошон үчүн бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жатканы мага абдан жагып турат. Бардыгыңарга иш-чарада ийгиликтерди каалайм. Сонун чуркап бүгүнкү иш-чарада мыкты жетишкендиктерге жетишкиле. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Урматтуу окуучулар, азыр биринчи дистанциялар силерге маалым. Азыр мына ушул гайдын артынан кетесиңер. Биринчи балдар чургайт, экинчи забекте кыздар чургайт. Баарыңарга ийгилик каалайбыз. Биринчи балдар стартка туруңуздар. Üçüncü darajada diplom менен сыйланат. Жанташев атындагы орто мектеби. Оморжанова Медина. Экинчи даражада диплом менен сыйланат. Жанташев атындагы орто мектеби. Үбүшева Эльвира. Биринчи даражада диплом менен сыйланат. Жанташев орто мектеби. Үбүшева Элиза. Жигиттер арасында 3-cü darajada diplom менен сыйланат. Качкынбаев Нургазы. Ошондой эле 2-cü darajada диплом менен сыйланат. Жапаров Азамат. Жана 1-ci daraja диплом менен сыйланат. Осмонов атындагы орто мектеби. Жаныбаев Жалынбек. Урматтуу мектеп окуучулары, жеңишке жетишкендер, жеңишиңиздер кут болсун, чек болбосун. Республикада дүйнө жүзүн багындырган олимпиададан жеңиштерди багындырган инсандар чыкты арасынан. Баарыңыздарга чоң рахмат.